Шайлоо процессинде тартип жана коопсуздукту камсыздоо, мыйзам бузууларга жол бербөө укук коргоо органдарынын милдети. Сиражиддин Камалидинов бул тармакта көп жылдан бери эмгектенет. Ал жаңы иштелип чыккан кодекстердеги өзгөчөлүктөр тууралуу укук коргоо органдарынын кызматкерлерине тренинг өтүп жатат. Биз учурда Чүй областтык укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин баардыгына ушундай сабак берип, тренинг өткөрүп, түшүндүрүп атабыз. Жаңы мыйзамдар боюнча кандай өтүш керек, шайлоо мыйзамдар сакталышы, шайлоо процессиндеги мыйзамдар, анан аларга кандай кылмыш же укук бузуу жазалары каралганы, алар боюнча кандайча чечим кабыл алыш керек, канча күнүнө чечим кабыл алыш керек, аларды баардыгы боюнча биз азыркы учурда ушул укук коргоо органдарынын кызматкерлерин даярдоо тренинг өткөрүбүз. Тренинг Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан уюштурулган. Ага прокуратуранын, Ички иштер министрлигинин, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү катышууда. Алар алган билимин башка кесиптештери менен бөлүшүшөт. Жакшы сабактарды өтүп атышат. Бул жерге кызматкерлерибизге жакшы нерселерди, жаңы немелерди, жаңы новеллалардын баарын окутуп берип атышат. Биз дагы өзүбүздүн тренерлерди даярдадык. Ошо тренерлер менен азыр биз бүт райондордогу ички иштер бөлүмдөрүнүн баарын кызматкерлерди тааныштырып, окутуп, биз шайлоого даярбыз. Ушундай эле окутуулар ар бир облуста уюштурулат. Ал үчүн тренерлер тобу даярдалган. Максат буга чейинки шайлоолордо катталган эреже жана мыйзам бузууларды алдын алуу, ыкчам чара көрүү. Буга чейинки саясий жараяндарда, анын ичинде жергиликтүү кеңештерди кайра шайлоодо, добуш сатып алуу, административдик ресурсту колдонуу сыяктуу мыйзам бузуулар катталган. Келерки өнөктүктө мындай учурлар болбош үчүн тренингтерди уюштуруу абдан маанилүү. Тренер болуп жаткандар шайлоо мыйзамдары жана укук бузуулар боюнча мурда окутуудан өтүп, сертификат алган кызматкерлер. Эске сала кетсек, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Бул ирет аралаш система менен өткөнү турат. 54 эл өкүлү ачык партиялык тизме менен 36 депутат бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.